Саламатсызбы? Менин атым Тогонай. Мен силерге эхинококос оорусу жөнүндө айтып берем. Эхинококос оорусу менен ооруган адамдын бөйрөгүндө, боорунда, мээсинде ыйлакчалар пайда болот. Эхинококостун өзгөчөлүгү көп жылдар бою билинбей өтөт. Ал эми эхинококосту жоктурбоо үчүн эмне кылуу керек экендигин азыр силерге айтып берем. Биринчиден, өздүк гигиена эрежелерин сактоо керек. Колуңузду тамак ичээрдин алдында же жумуш аткаргандан кийин самындап жууңуз. Ал эми эгерде үйүңүзгө ит баксаңыз, ар бир 3 ай сайын ветеринарды чакырып туруңуз. Ветеринар итиңизге митококтарга эхинококоско каршы дары жазып берет. Атайын берилген каттоо китепчесине бул боюнча жазып коет. Дары бергенден кийин итиңизди 3 күн бою байлаңыз. Себеби 3 күнүн ичинде иттин заңы менен митокурттар жана алардын жумурткалары сыртка чыгат. Иттин заңдарын улам тазалап, даратканага таштап, жарым метр тереңдиктеги жерге көмүш керек. Ит байланган жерге дезинфекциялоочу каражаттарды чачып туруу зарыл. Жоопкерчилик сизден башталат.